Фин премьер-министрінің ырдап чордоғыну саяси чыңалуу жаратты. Өзбекстан Гульнара Каримованың миллиондорун кайтарууда. Орусия миграциялык каттоону кыйындатабы. Элчилик эмне дейт? Орус-Украин согушун Эрдоган токтото алабы. Апта ичинде болгон ушул жана башка кабарларды менден угуңуз. Атым Нурайдай. 18 августта Львовто Владимир Зеленский менен Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган жана Бириккен Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш жолугушту. Алар Украин дан азыктарын экспорттоону көбөйтүүнү, Запорожье АЭСинде кооптуу абалды, Украин туткундарын үйлөрүнө кайтаруу маселесин талкуулашты. Жолугушууда Эрдоган жакын арада Владимир Путин менен туткундарды алмаштыруу боюнча сүйлөшүүгө аракет кыларын айтканын BBC жазды. Түрк президенти сүйлөшүүлөрдүн шартында согуш аяктарына ишеними бар экенин айтып, ортомчу болууга даярдыгын эске салды. Ошол эле маалда Эрдоган Украинанын аймактык бүтүндүгүн жана суверенитетин колдоорун дагы бир жолу белгилеген. Ошол эле учурда Зеленский Орусия басып алган аймактарынан чыгып кетмейин ишенич жок деп, ага чейин сүйлөшүүгө ынтызар эмес экенин кайталоодо. Швейцария Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримовдун кызы Гульнаранын 131 миллион долларын Ташкентке кайтармай болду. Өзбек өкмөтү ал каражатты Каримова уюшкан кылмыштуу топ менен чогуу мыйзамсыз тапкан деп ынандыра алган. Өзбекстандын юстиция министри Русланбек Давлетов жана Швейцариянын президенти Иньяцо Кассис 16 августта кол койгон келишимде бир шарт бар. Кайтарылган каражат сол чөнтөккө кетпей, бейөкмөт уюмдардын катышуусу менен билим берүү жана саламаттык сактоо тармактарына жумшалышы керек. Убагында Гульнара Каримова атасынан кийин президент болот деп да айтылчу. Бирок 2013-жылы Каримова менен атасынын мамилеси кескин начарлаган. Андан кийин Гульнара кармалып, атасы тирүү кезинде эле опузалап акча алууга, салык төлөөдөн качууга, мамлекеттик акчаны уурдоого, кылмыштуу топ түзүүгө айыпталып кармалган. 2020-жылы акыркы айыптоолор боюнча Гульнара 13 жыл 4 айга кесилип, азыр Ташкенттеги түрмөдө. Бийлик башындагылар отурушта ырдап бийлесе болобу? Бул тема Финляндияда катуу талкууланууда. Ага премьер-министр Санна Мариндин видеосу тарап кеткени себеп болгон. Өзгөчө оппозициядагылар сындап аны Баңгизатка текшериш керек деп жатышат. Санна Марин өзү Баңгизат колдонбогонун айтып, отурушта ырдадым, бийледим, көңүл ачтым. Мунун баары мыйзамдуу деди. Менин да үй бүлөлүк турмушум, жумушум, досторум менен өткөрүүгө бош убактым бар деген премьер-министр мыңдан арыда жүрүм-турумун өзгөртпөсүн да кошумчалады. Анын курагындагылар ушинтип эле көңүл ачышат да, деп Маринди колдогондор да аз эмес. 36-дагы Санна Марин 2019-жылдын декабрында премьер-министрлик кызматка шайланган. Өткөн аптада эле Германиянын Bild басылмасы аны дүйнөдөгү эң чыгаан премьер-министр деп атаган. Эгер Акылбек Жапаровдун ушундай видеосу чыкса, не демексиз? Оюңузду жаза кетиңиз. Өзбекстандын Kun Uz басылмасы 18 августта Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девенди кабыл алганын жазып чыкты. Жолугушууда Жапаров Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушун ишке ашырууда олуттуу жылыштар бар экенин айткан. Августтун башында темир жолдун техникалык, экономикалык негиздемесин даярдоо үчүн Кыргызстанга Кытайдан 80 адис келген. Транспорт министрлиги билдиргендей, эми аларга жана иштөөгө уруксат визасы берилет. Азаттык маалымдагандай, Кыргыз тарап темир жолдун Кыргызстандагы маршруту Торугарт, Артпа, Макмал, Жалал-Абад болсун деген талап койгон. Бул долбоор республикалык темир жол каттамын камтып кетмек. А бирок Кытай менен Өзбекстан Торугарт, Арпа, Кара Суу маршрутун сунуштоодо. Мында жол 8 километрге кыскараак болуп, чыгым азыраак болот деп күтүлүүдө. Темир жол курулушуна жалпы 5 миллиард доллар кетери эсептелген. Андагы өз чыгымын Кыргызстан кайсы каражат менен жабат деген суроого азырынча жооп жок.
Темир жол курулса азыркыга салыштырмалуу Европага жүктүү бат жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берет. Магистраль андан ары Түркменстандын же Казакстандын жолдору менен туташат. Жүк ал жактан Каспий деңизине чыгат. Темир жол Кыргызстанды транспорттук туңгуюктан чыгарып, жаңы багыт ачат. Транзиттик каттамдан казынага жылына 200 миллион доллардан кем эмес киреше түшөт деген болжол бар. 3 мамлекет долбоорго сентябрь айында өтө турчу Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде кол коёру күтүлүүдө. 17 августта Кыргызстандын Украинадагы элчиси Идрис Кадыркулов Украина президенти Владимир Зеленскийге ишеним грамотасын тапшырды. Жолугушууда Зеленский Украинанын эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн Кыргызстан чечкиндүү колдооруна үмүт артаарын билдирген. Идрис Кадыркулов президент Зеленский эки тараптуу кызматташтыкты, анын ичинде соода-экономикалык алаканы өнүктүрүүнү сунуштаганын Facebook'уна жазды. Ал эми элчи Киевде дүйнөгө белгилүү кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун, ал эми Бишкекте улуу украин акыны Тарас Шевченконун эстелигин орнотууну сунуштаган. Согуш башталганына жарым жылга чукулдады. Кыргыз бийлиги башынан эле нейтралдуу позицияны карманаарын айтып, Орусияны же Украинаны ачык колдобой келет. Кыргызстандыктар Орусияда миграциялык каттоого туруу кыйындаганын айтышты. Акыркы убактарда социалдык тармактарда Орусиядагы кыргыз мигранттары 3 айлык убактылуу миграциялык каттоого турушу керек. Антпесе 3 сентябрдан тарта кара тизмеге түшүрүлөт деген маалымат тараган. Мигранттар кыргыз жарандары каттоосу базадан чыкпай калганын айтышып, полиция кармаган маалда 5000 рубльга чейин акча берип чыгууга туура келгенин Азаттыкка айтып беришкен. Ноокат коомунун төрагасы Толкунбай Акматов ортомчу ишканалар ортомчу адамдар аркылуу миграциялык каттоого турган кыргызстандыктар кыйынчылыкка туш болгонун Медиа Хабка тастыктады. Жасалма эмгек келишимин түзүп туруп, трудовой договор деп коет. Ошо жасалма эмгек келишим түзөт эле да, ошол жасалма эмгек келишим менен жасалма адрестерге, жасалма деле эмес, бар адрес, бирок юридический адрес деп коет. Мисалы үчүн магазиндерге каттап коюшкан. Ошентип эптеп адрес кылып туруп, баягы базага киргизип коет. Эми бул жерде кызыктар бирөөлөр болуш керек менимче. Анан ошо менен жүрө берчүлөр мигранттар. Азыр эми бул жасалма баягы налог төлөбөгөн фирмалар жабылып туруп, азыр башкача ошол налог төлөбөгөн, жасалма налог төлөбөгөн фирмалар аркылуу каттагандарды базадан чыгарып, каттоо базасынан чыгарып салдагы. Эми азыр только ошол эгер эмгек келишими таза гана болсо, налог төлөгөн фирма болсо карап, ошолордун каттоосу калды. Азыр жаңы мыйзам боюнча только ошол таза эмгек келишими менен квартиранын ээси менен барып туруп гана каттоого туруш керек. Ошондо каттоого турганда булар баягы эмгек келишимди карап туруп базадан болгон болсо коюп атат. Азыр эми муну үчүн ошого уруксат бере турган, макул боло турган квартиранын ээсин табыш керек. Анан официальный иштеш керек. Иштеген фирмаларга трудовой договор болуш керек, эмгек келишими. Азыр эми бул эмгек алып келиши мүмкүн, массовый түрдө депортация болушу мүмкүн. Баягы эле толкундоолор башталышы мүмкүн. Ошон үчүн биз эскертип атабыз, баарын айтып атабыз. Ушундай болот, алдын алгыла десек, бийликтен биз болуп атат, бул болбогон эле нерсе 3 сентябрда жөн эле элди дүрбөт утасыңар, официально ушундай болуш керек. Каттап эле койсоңор туура эле болот, эч ким силерди чыгарбайт дейт. Официально ошол жок нерсени айтып атпайбызбы? Жок. Официалдуу эмгек келишими жок үчүн ушул нерсе болуп атат депчи. Мун үчүн мамлекеттеги эгер Орусия мамлекети менен сүйлөшө албаган болсо, анда башка Европа мамлекеттери, Австралия, Канада дегендей башка Корея деген мамлекеттерге сүйлөшүп, мигранттарды ошо жака жылдырып, көбүрөөк айлык таап, официалдуу иштей турган кылыш керек. Ошол. Министрлик мигранттарга өздөрү жашаган турак жайларга каттоого тургула деп гана кеңеш берип жатат. Бирок Орусиядагы 100 миңдеген кыргызстандыктардын көбүндө өзү жашаган үйгө каттоого турууга аргасы да, мүмкүнчүлүгү да жок. Бул жуманын маанилүү кабарлары ушулар болду. Эмки апта аягына чейин көрүшкөнчө.